Bugün biz kastor mayı жөнүндө айтамын. Demek kastor mayı. Kastor mayı. Kastor mayı bu kastor çöğünden alınat. Негизги kastor mayının kızmatı bu içti тазалоо, слабительный деп коет, ичегини, жоон чеги жана ички чегини тазалоо болсо. Эми мындан тышкары дагы бир жакшы кызматы бул өттү чыгарып берүүчү болуп саналат. Демек, слабительный, ичти айдоочу, өттү чыгаруучу, жана курттарды айдоочу, кан тамырларды, эң майда кан тамырлар, капиллярлар, артериолдор, венулалар, ошолорду тазалоочу, жана акыркысы питательный строительный материал деп коет, ошо клетка үчүн керектүү тамак, азык зат катарындагы кандайдыр бир абдан аз бөлүгү ушунда бул кызмат аткарып берет экен. Эми кастор майын мына мисалы көп эле адамдар ичегин тазала деп айтат да, бул эң туура нерсе. Эң жакшы нерсе бул биздин ички чегиз жана жоон ичегиз дайыма таза турганы жакшы да. Мына аял кишилер койду сойгон ичеги жуупбуз дагы ошонун ичиндеги былжырды жууп салабыз да. Биз адамда ошол былжыр болбош керек. Мына ошол былжырды дайым кууп туруш үчүн, ошол былжырды жок кылып туруш үчүн адам кастор майын ичсе эң жакшы нерсе да. Эми кастор майы бул өтө жакшы кызмат аткарган үчүн жана легко доступный деп коет багы, жеңил эле таап алсак болот да. Ошон үчүн эң эле жакшы нерсе ичегини тазалоо бул кастор майын колдонуу болуп саналат. Ошол былжырда эмне үчүн биз былжырды айдап турабыз? Ошол былжырда мен айткан баягы эле 5 микроорганизм. 5 микроорганизмди ким менден ким дайым угуп жүргөн болсо, муну 5 кылы жаттап алыш керек. Грипки, вирусы, жөнөкөйлөр, микробтор жана паразиттер, ичеги курттар. Демек ушулар былжыр бар жерде эле улар абдан тез көбөйүп, тез жашап, ошол жерде өздөрүнүн керектүү нерселерин чыгарып, организмге ууларын чыгарып, шлактарын чыгарып, организмди кыйнай башташат. Демек биз дайыма ички чегин жана таза жоон чегини тазалап турушубуз керек экен. Эми